Assalomu alaykum. Sizlar. Жол кызматындасыздар, же бердесизерби? Shu yerda. Начальник? Assalomu alaykum. Men atim Qalbek, familiyam Japarov. Ушул Жазгул айымдын ишенин өкүлү. Доверенность боюнча. Сиз акызбы? Абдижаныш. Жеңиш. Ким болуштуз берди? Начальник. Чоң кызматта турбайбы. Сиздин участковый милиция жанагы Ташбеков ким эле курсантка келди элек. Ал жок. Кадамжайга кеткен. Кадамжайга качан кетти? Эртең кеткен. Эртең бүгүн болуптур да. Качан болот? Келет. Келет. Сиз жанакыл немеде мына кайсыл айыл эле? Көктала. Көкталадагы иш боюнча билесиз да? Ушуларга катышкан. Сиз да бардыңызбы? Барганбыз. Мына ушул жерде кандайдыр бир баягы эч кандай ордер жок эле сиздин кызматкер кирип анан сиздер чакырган турбайбы? Добровольный выдача деп өз колосун берди. Бул боюнча бизде башкармалыкта пресса бар. Прессанан маалымат аласыздар. Биз маалымат бере албайбыз бул жерде. Сиз азыр түз эфирде турасыз. Муну бүт баягы ошол Facebook колдонуучулар, интернет колдонуучулар көрүп турат да. Азыр материалдарды биз окуп чыктык. Ал жерде мындай материал тергөөчү жүргүзөт да. Тергөөчүгө чейин жеткенибиз жок. Себеби дегенде азыр адвокат менен сүйлөшсөк, адвокат бизге ошондой бир жолдомо берди. Тергөөчүгө барбай эле туруңуздар депчи. Ошондуктан биз сиздерге келип отурабыз. Ага чейинки тергөөгө чейинки иштин жагдайын билүү үчүн. Мына ошол ишке мындай сиздер барган экенсиздер. Атыңызды унутуп калдым. Жеңиш. Фамилияңыз кандай? Орозалиев Жеңиш. Жеңиш мырза, сиз ошондо барганда муну сиздер каяктан келдиңиз? Мен Бишкектен келдим. Кайсы канал, телеканал? Менин аты жөнүм Қалыбек, фамилиям Жапаров. Жазгүлдүн ишеним өкүлү болом. Доверенность боюнча. Доверенность десеңиз, доверенность бар. Анан ошол баягы жанагы баланын тагдыры боюнча келдик да. Ал боюнча пресса барасыздар башкармалыкка. Прессанан жооп берет. Биз жооп бере албайбыз эч кандай. Эми сиздер мен до конца эч нерсени билбейм, катышкан эмесмин эч нерсеге. Катышкан деп атпайсызбы? Осмотрда эле барганбыз да. Осмотрда бардыңыздар. Сиз өзүңүздүн сотруднигиңиз курсант. Алдын ала ошол ишти билип туруп барганбы, билбей туруп барганбы? Мен эч кандай маалымат бере албайм. Ал алимент боюнча барган, өзүнүн айтуусу боюнча. Алимент андан 15 күн мурун баягы паспортту режимди текшерүү боюнча болгон экен, ал күн эмес экен да? Алимент боюнча деди. Эмне айтыңызчы сиз? Азыр паспорттук режим боюнча деп киргизгенде буларчы негизинде Facebookка киргизгенде жолдошуңуз аты ким эле? Мамрасул. Мамрасулдун келинчеги. Мамрасулдун аялы. Негизинде булардын чыныгы башында жок болчу, аягында барган, аты жөнүн билбейм, мен точно таанышкан деле эмесмин. Бул жерде азыр Facebookка чыгаргандары булардын паспорттук режим боюнча иш жүрүшүп жаткан жеринде кармалды деп атат. Азыр эми бул башчылары алимент боюнча барган экен. Буга мен вообще түшүнүгүм жетпей атат да, кандайча булардын сөзү чынбы же бул эмеге Facebookка чыгарганы чын болуп атат. Мага ошону тактап берсеңиз. Эми аны тактарда мисалы Ал боюнча маалымат алсаңыздар, башкармалыкка барасыздар, пресса бар бизде атайын. Ошол жактан толук маалымат ала аласыздар. Биз толук маалымат пока тергөөчүнүндө бере албайбыз. Бул жерде эми булар дагы баягындай адамгерчилик кылып, үйдүн эшигин ачып, мына Жазгүл айым өзүм ачып берген элем дейт. Кириңиз деп чайга отурганбыз дейт. Чай үстүндө эле ошол эшиктеги тапчанда чай үстүндө отуруп эле, анан туалет жакка барып келейин деп эле. Айтсаңыз ошо кандай болду эле? Бул негизи өзү алимент боюнча. Интернетте сүйлөгөндөрдү көрдүк бардыгын прессадан. Акт пресстен чыгарып туруп эле жет. Мен чыгарып турган болду. Азыр мен жооп берип коеюн. Мынтип качкак болбосоң, даканча эле жооп берип койсоңуз болот да. Сиз өзү негизи бар качкан сурабы, катышыңыз бар сиздин дагычы. Жок болгондо дагы сизди кармабайт декчи. Катышыңыз бар да сиздин. Өзүңүз баргансыз. Сотто дагы өзүңүз тургансыз. Барган жокмусуң? Кандай барган жоксуз? Сизди мен өз көзүмөн көрдүм го, китепти окуп берип аттыңыз го, коюнчон тактамаңыз. Мына ошондой буларды
Emene siz azыр начальнигиңизгечи анан жооп берем деп коебузбу. Биз азыр немеде түз эфирде турабыз да. Бизге жооп бере албайм. Анан Прессадан бар жооп бересиз. прессаңыз каерде? Кимден жооп сурайсыз? Башкармалык барасыз. Кайсы УВДда? Областта. Областта Баткенге барыш керекпи? Прессадан сурайсыздар. Жок, сиздерде ушундай нерсе баягындай. Бул сиз айтылган деген укканбыз, көргөнбүз деп атасыз. Туалет жакка барып келем деп эле анан ал жактан Ол нерсесин мен билбейм. Өздөрү билет. Үйүндө болгон. Жериңиз айтпайсызбы? анан сиздер ал Мен эч жердечи. нерсеге жооп бере албайм. мен. Сиздер ал жердечи баягы Тергөөчү осмотр кылып алган. Сиз Олгансыз, бар болду. алып кеттиңизби? Ой, Сиз барга чейин токтоп турган. Болду. Мен сиздерге жооп бердим, башка эч нерсе жооп бере албайм. Жок, жооп берсин. Сиз бул жерде айтып атасыз. Кийин башталган экен. Ушул бар. Сиз айтып атасыз да бул жердечи. Менен бар биз далил буюм катары алганбыз. Болду, башка эч нерсени билбейм мен. Сиз нелерди Ошол жолду толтургансыз? айтып Ошондо Мен эч нерсе бизге- толтурдум. Эмне Жок, толтурдум? бизге мен ошол жерде айттым тура, сиздин алдыңызда дагы айттым. Кошуна кулоңду чакыран качабы десек, Айткан жоксуң. айтылган. Монтип бизди круктомат кылбаңыздар. Сиздердин ортоңузда да бар. Келди го, үкаңыз келди, келиниңиз келди. Оларды аралаштырба дегенсиздер. Сиз барып Аралаштырмас, кагаз келип сен карап толтургансыз. тур Жок, деген. Сиз барып кагаз толтургансыз. Сиз барып камерага алдырткансыз. Эгерде Сиз булар алдыга алып ошол салгансыз. жерде эккен болсо, огород болуш керек эле да. Кургатып аткан дейсиз. Кургатып аткан жеринен үстүнөн кармашыңыздар керек эле да. Мен кармаган жокмун биринчиден. Ким кармады? Мен биринчиден кармаган жокмун. Огородко экти деп айткан жокмун мен. Мен прессадан толук маалымат алыңыздар, мен маалымат бере Ошол албайм. жерде эккен Бизге деп кагазда калдыр. не деп жазган айтсын, анда кагазга отуруп алып Аны мен айта албайм. Неге айта албайсыз? Өзүңүз жазган, неге өзүңүз айта албайсыз? Кайсыны мен жаздым? Сиз ошол жерде отуруп, Мен уручка кармаган жокмун мен. Кармадыңыз. Мен онтип ал иже шамга аралашып атабыз. Онтип жалган сүйлөбөңүз. Түнү келиңиз, таңга малгыңыз мен жооп уручка кармаган Жок, жокмун. жооп бересиз. По-любому жооп бересиз. Ол сиздер бошсуздар. Участковыйыңыз азыр кайрадан жолтурулабыз. Участковый мал иштер менен кеткен азыр. Тергөө Звонок ташыган. кылсак, бизди блокка салып койгон участковый. Алба койду да телефондон бир канча жол чалдык. Мен сиздер чалганыңыздарды билбейт экен, мага маалымат берген жок. Жок, ушул ака барган, анан Сиз алып жолтура чыгып аласызбы кеткенде бизди? жок, тартыңыздар. Жолтурсаңыз районго барасыз, жетекчиликтер областка барасыз. Прессадан чакырып өзү маалымат толуп берет сол жерге. Биз ошо участковый милиционер ошол жерде элдин коопсуздугун, элдин кандай жашап атканын көзөмөлдөп карап турат. Карайт о. Анын имеет право, анын ошондой Карайт. Если мыйзамсыз нерселер болсо, ала так түзүп, ошондой кылат. мыйзамсыз нерселер болсо, мисалы алдын ала даже анча-мынча мисалы немелер болсо, мисалы эрди катын урушуп кеткен болсо, эскертип, жараштырууга аракет кылат. Жөндө барышпайт. Же болбосо сабак кылганы гана барышат булар. Сиз өзүңүзгө карап сүйлөңүз. Онда сиз дагы жооп бериң. Көрдүңүзбү кандай чычалайт экенсиздер? Ким чычалайт? Азыр сиз кымдап атасыз. Подстава деген сөз сүйлөңүз. Өзүңүзгө ээ болуп сүйлөп атасызбы? Бизди дагы ошол жерде Жолдошуңуз толугу менен мойнуна алган үчүн отурат ошол жерде. Алда бойну калтыргансыңар, Ол дагы жаш бала го, жок, адвокаттын Эчтеке болбойт, адвокаттын чыгып айтуусу боюнча, адвокаттын Ошо айтуусу боюнча адвокат менен прессага барып маалымат алыңыздар, мен маалымат бере албайм. Болду. биздин ошол участковый милиция коркутуп тур, анан ошондой неме кылтыр да. Жооп бере турган жерде жооп бересиз. Маалымат бере албайм мен сиздерге. Отурсаңыз. Катпакталаңыз, өтүп жооп бериңиз. Сиз барга чейин олар чыгарбай турган, сиз баргандан кийин далилдеп чыгарып атпайбы? Ошого жооп бериңизчи, эмне үчүн? Мен жооп бере албайм. Прессадан маалымат аласыңар бар. Неге жооп бере албайсыз? Кылганды мойнуңуз менен жооп беришиңиз керекпи? Же жооп беришке коркутасызбы? Эмнеден корком? Неге мен күйөөм монда пассава кылып, куртамат кылып апарасыздар? Мен ол жанакы балаңыздарды сатып мен адам катары жакшынака ой мына балалардан бар болчу. Мен буларды жакшы ой менен киргизгенмин да, мен бул чал өзүбүз кылган нерсе болгондо мына жаап салып атат бизди ушундай болот. Прессага барып маалымат аласыздар. Бул элдин эмеси. Кандай Ошондо неге элди Неге жаап атат? эч кандай укугу жок. Эгерде маалымат керек болсо башкармалыкка барыңыздар да прессадан маалымат алыңыздар. Болду. Биз маалымат бере албайбыз бул жерде. Бул жерде биз телеканалга маалымат бере албайбыз. Биздин укугубуз жок маалымат Онда берүүгө. неге мен көндү берип алып келеткенсиздерден зордуктап мойну калтырып туруп апарасыздар? Бизге ушуга жооп Бор бериңиздерчи. прессадан жооп алып. Эч кандай. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде чындык жок. Бизде акыйкат менен иштешпейт булар. Байды байга карайт, кембагалга карайт. Эмне үчүн бейбачара камалып кете бериш керек? Бизге билбейм, бул милициялардын өз үстүнөн арыз жазышыбыз керек. Негизичи ушул айка баргандан кийин кеткен бул негизичи. Мына көрүп турасыздар азыр эмне себептен жатты? Көрдүңбү? Качып кетти. Жапканга акысы жок булар. Качып кетти, чыгып кетти. Качып кетти бул. Ага, талант деген. Мына жерде жанагы ошол кездеги иш боюнча качкандардан да барбы бирөө жарымы? Жана бирөө бар дедим. Ошо карап. Түшүнөңүз? Кимиси? Кимиси? Жашын Булардын баардыгы эле бар. Және жапканга караганда.
Башкармай. Есептен бұлар малын бербек қатышады. Ким дегенде эле ошол аты? Құрсан Тошбек отырады. Бұл жерде отырып айтам. Ушул жерге алып келгенде негізі. Камерамызда жүрөбүз. Бұл кайшаның içinde takmam mümkün değil. Мына жерде буйрук бар эже. Сырттан Биз атайын жанакы неме боюнча жөн эле тартып уудуга прессага барыңыздар, ошону менен келиңиздер. азыр Ладайыр Сатурн катышкан экен да, ошону менен сүйлөшүп алып. Бу жерде Сатурник жок. Көп табан. Азыр өзі кетті. Таныйм дедиңиз го? Мен Акчамызды караңызчы, карасаңыз. Мүмкүн ал. Сизге айтып атам эже, бул жерде жок ал. Қандай жоқ, азыр кетіп кетті ғой, өз көзіммен көрдім ғой. Курсан деген көк талан бар Башка эмес. да Башкасы чогуу бар. Эже өчүрүңүз эже камера. Өчүрбек бізге да Нерден сіздер туруп да эме камераға кылсак? алып кеткенбізчи. Участковый. Кайерде? Участковый. Адрес кайерде? Ошол мектепте отурат а? Мектепте турат. Онда чалып сіздерді звоноңыздарға Сен качадан кача? Эртең менен саат 8-ден 6-гача учакта болот. 8-ден 6-га Эл чейин. катта болот азыр. Так, анда. Паспорту Баткенге берип. кетти. Немеге? Ооба, Баткенге кадамжага кетти деди. Анда эртең менен барбайлы участковыйга? Ошол жака барып ошол Так, жакта кандай кайсы жерде мектепте дедиңизби? мектепте. Онда ушинтип эле жооп бербейсиздер, эмне себептен эшикти жаап коетасыздар сиздер. Эже камера менен бул жака кирип турсаңар уруксат жок, мен сизге айттыммы? Боптур, уруксат жок болсо неге? Ошо камера сыртта турта бериңиз. Прессаны бар, пресса менен Жок, сүйлөшө куруктан бериңиз. курук бул жерге алып келип туруп, алып келгенге уруксат бар экен. Бул суроо Алып келгенге уруксат бар экен да, сизде башка нерсеге уруксат жок. нөмөрчүмүн эже. Нөмөчүсү? Мында караңыз. Сизге Мен сизге интервью бере албайм ака. Сыртка чыгып бу жерде канча адамдар бар экен, мен битте бир мага эмес, жолдошум мага менен. эмес. Мага мындай интервью бере бул албайм. жерге эл көйгөй менен келет. Көйгөй менен келсе, көйгөйүңүздү айтыңыз, арызыңыз болсо арызыңызды алайын. Арызыңыз Ошол бар. келген көйгөйдү сиздер Мен отурсаңыз. сизге мен эч копол сүйлөгөн жокмун. Бул жерден таркана уруксат жок, сыртка чыгып сүйлөшөбүз. Ошо копол сүйлөгөнүңүз болот. Не кылып сизге кополдук кылдым? Тарттырып айтасыз сиз. Мына эмнеде буйрук турат баке. Сиздер сырттан келет. Анда сиз о чоң кылып эшигине жазып койгоңуз. Видео Мен тартып ошону айтып айтып атам, видеообращение Эраңыз, кылмаңыз. сиз айлык алып иштеп аткансыз. Карапайым элдин Булар бейбача. коопсуздугун карайым, карапайым элге көзөмөл салам деп туруп айлык алып иштеп атасыздар да. Ооба. Ошон үчүн булар жөнөн жөн келип аткан жери жок сиздерге. Бул нерселер эл үчүн. Силер үчүн эмес. Сиз мени Эмне уксаңыз, киргизбейсиз? сиз Баткен областка, УУДга барсаңыз, пресса деген служба бар. Ошону менен келиңиз, пожалуйста. Макул, анда неге сиздер сырттан келип келатканда ошону түшүндүрүп айтпастан шап эле басмачыны киргизбей кандай жабасыздар? Ошо жооп бериңиздерчи. Ким жапты? Жапты го азыр, оно жапты, сиз жаптыңыз, жаптыңыздар го. Не себептен жабасыздар ошону түшүндүрбөстөн? Не себептен? Мен айтсам сизге, прессага барыңыз, прессаны алып Жок, келиңиз, прессага бара, пожалуйста. башкага бара, ошол жерде түшүндүрүп айтсаңыздар болобу адамча? Жазылайын, мындай кылабыз. Биздин өзүбүздүн ички мыйзамдар менен бар. Өзүңүздөрдүн ишиңиздер болгон жок бул Биздин жерде. өзүбүздүн ички мыйзам бар деп Ички мыйзамыңыз болсо не себептен эшик жаап атасыздар? Ал ошого жооп бере албай атасыздар го сиздер. Тура түшүнүңүз эми. Бул дагы нерв болуп атат да. Бул дагы Ооба. 16 күн сизде отуруп атасыз, бейкүнөө адам. Аркасы канча баласы чыктырып атат. Ошо неге мындай Ал болду деп маселени мага айтпаңыз, мен айтпайсыңар. бул жерде бир дежурныймын эже, түшүнүп Өзүндү болсо не себептен эшикти Менден- жабасың? Не себептен башчыңар качат интервьюда? Менде турган жогорку ошо Эне- жетекчилерге баргыла эненин ошолорго Сизде энеңиз бар да, энени ыйлап атасыз да мындай чыкканчы. Эжени мен кыйлат, мен уруштумбу, сөктүмбү, бирдеке дедимби буга. Запрет кылып атпайсызбы чыгып кыла деп. Жок, азыр мен айтканда эмне толук айттамбы? Эже эмне толук айттканда? Сиз барып ошо жогорку жетекчилерге Түшүнүп кайрылгыла. атабыз, түшүнүп атабыз. Азыр жетекчиңиз да айтты. Ошентип сиздин сөзүңүз Ошонун ошентип. прессасы бар, ошону барып уруксат сурап алып келип, Жок, ошол жерде сыртта суроо жооп калбаса дарбазаны жетекчиси баштап жаап аткандан кийин балык башынан дейт. Башы ошентип жабаса аяк каяка барат. Бул жерде чындык барбы? Өзү чындык боюнча иштейсиздерби? Же дежурный башкамын деп туруп бересиздерби? Чындык боюнча Кана чындыгыңыздар, кана чыркырай атасыздар сиздер. Жок, мен сизге бирдеке дедимби? Десеңиздер, не себептен мындай эшикти Ким жапты? Мен жабасыздар? сиздер Сиз жактан тосуп жаптыңызбы? атпаймынбы? Жооп бербейсизби экен? Мен Не сизди себептен тосуп жооп атам бербей жакан жабасыздар эшикти? Эшик ачык эле турат. Сырттан мыйзамыңыздар жапсын, бул жакта сиздер жааздар, пускай бөлүп култап алып отуруңуздар анда. Барып бейбитчилерди апарыңыздар да сызга коюңуздар. Сиздер отура бериңиздер, алып кетет. Барып Сизден жогору турган орган бар турабы? Барып ошол жактан сурагыла. Мыйзамдуулугун текшерип бер деп жазгыла. Барып ошол жака барып. Биз просто бул жерге келип ошол биринчи ишти ачкан участковый милиционер
Сиздерге Алдагы карайт да. жооп бербейт, ошо пресса болгончо жооп бербейт. Ошондо Алдағы булар жооп тастага кылганга барып жооп берет, ондон аяга жооп бербейт Ya булар. sizlerge bular olsa mına Жазгылайым өзү эшигин ачып берип атат. Кириңиздер, чай ичиңиздер Biz деп. bulardı adam katары kılıp kirgizip nanımızı koyduk ekemiz, çayımızı koyduk ekemiz. Bular bizi cermine bitti kıza bizi kim korgoydu aytыңчы президент келip korgoymu? Kaysa ayılga участкага koygon. Участкага barıp ошону айтыш керек, ушундай болчу. Бул нерсе каяктан келди, буну жок кылгыла деп бир ооз эскертүү берет. Onu maylı men kuyamam деп alıp karmap atsın, жолбосо жасап бирөөгө сатып атсын, кармап алса бир мен чычарлайт деп мынчалык зарыгып илайт деп. Жөндөн жөн bir бечара таладан келип чай жоткан жерине келет экен дагы булар туалетке баргысы кеп кетет экен, ичип өткүрдүн, ичип өтүп ошол жерде калып кетпептир ошол каргышта Ошону калып. сыртта туруп сүйлөй бериңиз. Чыкпайм мен, ошол жерге алып келиптир, ошол жерде мойдун алдырдыңар, ошол жерде сүйлөйм мен. Чыгара албайсыңар мени. Анан ошол жерден не? Ошону менен барып туруп эле булар кечинде келеткен жана сыртта биз азыр интервью бер десек албай койдук. Бүт журналдарды толтур эткен дагы анан алып кететкен. Бул не деген? Ошол жерге келип мойнун алдырган. Не себептен берди? Азыр бардыгы жооп өзүнү бекитип атат. Ачың сен. Бул жооп. Иш вакытында отуруш керек бардыгы. Ошол тизип эле. Жок эмеспи? Бул жак эмес. Эшикери дагы аман. Бул жок. Аманатка кыянат деген ушул Ачыңсы. бар. Бардыгы эшиги жабык. Бул премияда иштеш керек. Ошол бир Жеңишбек. Бул начальник азыр. Бардыгы култап алган. Жок азыр бул начальник Жеңишбек деген азыр кетпеди. Кандай жок болуп калат бу жерде. Бардыгы жабык. Может быть, ичине. Свет өчүк, азыр жанды свет, түшүнөсүңүз? Жанагы ошол ишке барган бала. Азыр кана азыр кирип кеткен бала мына жок. Кирип кеткен жок, сыртка чыгып кетти бул. Чыккан жок, биз сырттан кирдик го, сырттан киргенде чыга элек болду. Тергөөчү ким алды? Тергөөчү ошол. Руслан, мен таныбайт экенмин чынын. Ошол жанагы баланын аты ким деди? Бала, ушул бала кече тергөөдө дагы ушул бала журналдарды бүт ачып окуган. Бизге маалымат бериш керек. Жөндөн жөн алып келип, эмнеге отургузуп коюп. Жеңиш мырза. Сиз жанагы бир сатурыңыз жүрбөй ошол жердечи. Ошону ошого барган. Чындыкты чыгаргылар керек. Ал Кече күнү биздин Немеде? агайыбызды эмнеге чакырган? башка материал Вот кече Тергөө тапшырмайм бир жерге кеткен. Азыр кабинетте жабылып Жазында атыр кирип азыр. кетти дейт бул. Жазма танип. Кайсы сатырыңызды айтып атат? Азыр кирип кетти. Азыр мен көрсөм кирип кетти, жокпу, барды. Эми аты жөнү барбы? Көзүбүз менен көрдүк го, мен көрө эмесмин. Али инвалид боло элекмин, Кудайга шүгүр. Аты жөнү барбы? Эрим кар Атын болсо таанып дагы, экен, көр болсо мындай дагы таанып мен экен. турамын сүйөнүп. Жүрөт эшитпейт, колдой иштеп атат. Не себеп? Аймак-аймагы. Чыкпаңыздар, мына эртең жооп берсин бизге. Эми жазгылайым. Маалыматты прессага барып, прессадан толук маалымат Жазгылайым. Эми жазгылайым. Бул начальник Жеңиш Оразалиев да. Сиз кайсы каналдан? Жапаров Калыбек деген Чек Facebook канал. канал. Жапаров Калыбек. Ошол жактан анан бул айтып атпайбы? Бул начальникчи. Ошол участковый милиция азыр жок дейт. Ал эртең келет дедиңизби? Ооба, келет. Ертең деле келбейт көрөсүздөр. Бузук болот Ошол жерде иштейт. байланышат. Келет деди, ошол жерге келет. Келбейт. Если толук маалымат алам десеңиздер, прессага барасыздар. Прессадан толук маалымат Жок, прессадагы башка эми. Биз өзү ошол участковый милиция ишти козготпайбы? Биздин милдет участковый милиция иш убакта иш козгой албайт. Только маалымат берет, өткөзүп берет, тергөөчү козгойт. Если аныкталса, Сиздер барганда тергөөчү барды беле? дәл буюм катары алып кетишкен ооба. Ошол жерден. Толук маалыматты пресстан алыңыздар, мен бере албайм. Жок, ошол баргандан кийин анан жазылды, бүт тетрадта жазылды, бар видеого тартылды. Потом бул чыгарып машинага салды дагы, бул башка машинада кетти, күйөө мына машинада келди. Бул өзүнү алып качтат азыр, чындыкка дал келтирип сүйлөбөйт атат азыр. Мен аралашкан жокмун, мен жазган жокмун. Биз көрүп турдук, бардыгы күбө буну жазганына. Не себептен анда комушуларды чакырып, доказат кылып чыгарыш керекпи? Доказат кылган жок. Мен ошол жерде чыркырадым, кошунаны чакырайын десем, мына катышты көрдүңүздөрбү? Сөз качат ошентип. Биз ушулар кордобосо не кылат? Онда биз ошентип апарып кыла берсин, биз жүрө беребиз. Мындайдан Жеңиш Оразалиев, Жеңиш мырза. Азыр биз ошол жерден эл менен да жолугуп, кошуналар менен сүйлөшүп келдик да. Бул элдин жүрөгү аябай түшүп калды жанагындай.
Мен короодон эле бир көрүп атабыз. короодон эле бир зат маңги зат табылып калса анда биз дагы ушинтип биз да камап коебу деп. Эми бийликсиздерде да аткаруу бийлигинин Биз мыйзамга гана баш ийебиз. Мыйзамга Биз ушул баш бийликчилик, ийгенбиздер. басмачылык деген милицияда болбойт. Только мыйзам негизинде, мыйзам жол берсе болду. Толук маалыматты аласыз, прессанан аласыз. Биз мыйзам негизинде иш аткарабыз. Булар болсо жанакы ошо коргоо киргенден кийин Сол жоопторуна каршыбыз. Мага просто бул жооп берсинчи, ошо барып мени жазды, мени койду. Эмне себептен азыр айтпай атат. Мен жазбадым деп айтып турабы азыр алгыңыздарга. Жок, сиз өзүңүз айтың, биз адвокат өзү сүйлөшүп атат. Неге сиз жазып атканыңыз айтпай атасыз, ручка кармабадым деп, неге мойнуңузга албай атасыз? Кудай урсун, ушу дегениңизге. Мен куланы карап айтам. Үч жыл айтым. Айтамын. Неге жазып туруп, онтип жазбадым дейсиз, айтыңчы мага. Томаткандар да уруп кетсин, кошо. Кошо урсун. Кошо урсун. Сиз жазып кеттиңиз ошону. анда ошондой. Жеңиш мырза. Маалымат толук алсаңыздар шагарыңыздар. Жеңиш мырза. Мындай да. Жок болуп кетсин. Бул карапайым эл. Мыйзам ким бузган болсо жооп берет мыйзам негизинде. Жок, мыйзам Сиздер Подстава болсо подстава кылган андан жооп берет. Карапайым эл Өзү кылган болсо жоопкерчиликти алып. сиздерден конторага келип көйгөйүн айтат. Аларды имеет право. Эч ким запрет кое албайт. Мына сиз деле аткаруу бийлигинде иштеп жатасыз. эмне кыларын билбей калдым. Азыр көрдүңүздөр туурабы? Далил менен видеогодан түшкөн турган жап, өзү жапты, мен туртуп ачтым туурабы? Берге келип тур, да эшикти жаап атат. Бул эмне деген? Бизге булар жоопкер береби же биз коргойбу? Эмне кылыш керек? Ошол эми сиздин бул жака баягы айтып Өзү жооп берет. Өзү күнөөсү өзү кол. Эпте ошол жака басыш керек да, дарбазадан чыгарыш керек да булар. Saat 5'ten 20 minut öttü, 25 minut öttü. Мектепте деди азыр. Мен мектепте сурчуп калмагам. Анда ошол мектебине баралы эртең. Ал салсаңыз алып айтпайбы? Чалып көрүңүздөр да. Жеңеме чалып азыр сурап берем. 8'den 6'a Участкага чалып көрүңүздөр, сиз алабы экен. Мүмкүн азыр алып калат. Меникине вообще блокпост таштам. Булар бүт болду. Албайт. Булар аркасында эчтекеси жок деп. Мага неме айтышты, меникин алат. Неме матчтан чынын алат. Кайрат Жапаров дедиңиз? Калбек Жапаров. Калбек Жапаров, Фейсбуктан, Ой. Ким сурады? Калбек Жапаров. Калбек Жапаров. Кем бериңизчи телефонду сүйлөшөлү. Маалымат бергиле дейт. Болгон иш боюнча. Ошо тергөөдүн кызыкчылыгы боюнча биз эч кандай маалымат бере албайбыз. Качан соттон чечим чыкса анан Ким менен сүйлөштүңүз? эч ким менен сүйлөшкөн жокмун, башка бирөөлөр чалды. Мен жөнүндө маалымат бере аласызбы? Жок. Маалымат издеп атышат. Дайыма эл таратып алыңыздар. Элдин Биз эл кызы мененбиз. Биз мыйзамды бузбайбыз, мыйзамдын негизинде иш алып барабыз. көзүнөн жаш агызбаңыздар. Биз да ошо элдин адамыбыз биз да. Булар эми өтөт да жанагы жөнөкөй эле бала экенин деп атат. Адвокаттын мен эми адвокатка көбүрөөк ишенем да. Адвокаттан сурасам ошондой деди. Адвокатты да видео алдык, ал боюнча видео материалдар чыгат. Болтур эмес э? Каршы эмеспиз. Вот уже барганда буга чалса алба деген, албай атат. Анан участковый милициянын курсант Ташипбековду айтып коюңуз, эртең биз келебиз. Бир 5 мүнөткө жолуп койсун. Аны мен сиздерге айттым. Прессанан аласыздар, мен жөн бере албайм. Маалымат да бере албайм, силерге чакырып да бере албайм. Жок, иштин башын ошо баштаган кандай мен просто эле кандай бардыңыз элеңиз, ордер менен бардыңыз белеңиз же мындай алдан эле билип бардыңыз же билбей бардыңыз белеңиз. Ал булардын айтышы боюнча бир жит келген эмес, ошентип издеп барган эмес. Анан Жит чыгат дейм, билесиздер. Анан мен билбейм жит, мен жит даже мен мурдун житта жакшы сезбейт да. Карындашым Ошко чейин машинага салып берип житин билбеп тургум. Анан кандай эле Ошко барганда билбейм мен. Биздегилер билбейт, только Ошко эмнеге барды?
Анализге өзім апарып келдім да. Ал өздерінің машинасымен шығып кеткен. Ел тарапта болдуңуздар э? Машинамен чыккан эмес. Бізде андай милицияда андай мыйзам бұзушылық бол жоқ азыр. Елге барып Бардығы участковыйдан боди камера деп қойды азыр. Бардығы ошо камерамен жүрөт. Камераларын ошо өчүп турат. мурун союз кезинде түшүндүрүштөн жүргүзөт эле. Ошол түшүндүрүштөрдү элдерге Жүрүп жүргүзүңүздөр. атат бізде. Жүргүзүп атабыз. Барбы ошондо материалдарды Бар бізде жүргүзгөн? бардығы. Бізде өзі тиешелүү кызматтар сурайт. Сиз мага телефонуңузду бериңизчи, мага жөнөтүп коюңуз ошо материалдардычы. Мен Байланыш сізге жөнөтө албайм материалды. Жоқ таbii. жок, мен эме элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн материалды. Ал мен сізге бере алам. Бізде отчет тапшырабыз ай сайын. Өзүбүз. Өзүн жетишине беребиз. Мынаны мындай кылса болот, мындай кылса болбойт деп мыйзамдын жолдорун сиздер көрсөтүңүздөр да карапайым элдердин көпчүлүгү билбейт ал нерселерди. Билет, баары билешет. Кандай билет? Жылына 2 жолу мага операция жүрөт да, жылына жүргүзөбүз. Жок, эгерде билген болгондочу, Киргизбейт болчу. Ажыр киргизбейт да болчу да эгерде. Биринчи. А киргенден кийин туалетчага бастырбайт да болчу да эгерде мындай чайга Оле караганда. зайниттеппиз, жибирдике деп. Сырттан киргизбейт. Кармайт. Билесте макалы. Ошондой болгон. Биз буну адам Койгуча же өлүмчө карган атылы макал бар, билесиз да. Мына кийин буларды Уру, сырттан неме. уру тойгончо же өлгөнчө Карганат. карганат деген макал өзү бар эми. Ал ошондо болуп келген. Алхамдулилла азыркы бийлик учурунда бул уже кичине жоголуп баратат. Бирок бийликтин арасында да бар да. Бизде бүгүнкү күндө баардыгы жоголгон, таптаза, министрибиз да таза иштегиле деп бүт баарыбызга боди камераларды Аракет бере берип, албайсыз. камералар менен бизде иштейт балдар. Болгондон себеби Көрөт экенбиз 1-октябрь күнү ошол камерасын текшеребиз. Эртең ошол немени табыңыздар курсагында. Ошону беребиз. Эгерде ички иштер министрлигинде Сотко чыгарып беребиз аны. сиз ички иштер министрине гарантия берип атасыз да. Эгерде ички иштер министри таза болгондо анчамчылары неме менен кармалбайт да. Жанагы Биздин министрибиз бүгүнкү күндө таза иштегиле. коррупцияны кармалып атпайбы бүгүнкү күндө? Кыргызстанда канча тергөөчүлөр кармалды? Кармалган боюнча мен жок, бизде кармалган жок, бизде таза иштеп атат балдар. Бар. Эми сиз ошол сиздин коллегаларыңызга сиз гарантия берип атасыз да. Айтканыма сөз көп аке. Прессалар да кармалып атат, адвокаттар да кармалып атат бүгүнкү күндө. Макул, жакшы туруңуздар, Макул. Болтур эмесе. Урматтуу мекендештер, көрүшкөнчө дагы